Салам достор, сиздер менен Айсел Женалиева. Бул чыгарылышта эмне үчүн мен Сайбирон Wellness'ти тандагамын, өзүмдүн ийгилик окуям менен кыскача сиздер менен бөлүшө кетейин. Мен компанияга 24 жашымда компанияга консультант болуп киргенмин. Компанияга киргенге чейин мен сетевик боломун, российский компанияда продукция сатып иштеймин деген кандайсымдай эч бир кыялымда дагы бул нерсе жок болчу. Окумду аяктаган соң мен экономика факультетин тандап, банкир болом деген чоң кыялым бар эле да. Ошол кыялым менен Ысык-Кульский государственный университетке экономика жана финансы факультетине тапшырып, финансы кредит деген специалисттин ээси болгону турган кезим эле да. Билесиздерби, биринчи курста сен аябай бир жакшы кесиптин ээси болсом дейсиң, окусам, ийгилик жаратсам, ошол профессия менен иштеймин деген бир үмүт пайда болот экен да. Ошого стремиться деп иштеп баштайсың, окуп баштайсың да. Ал эми уже 3-4 курстарга келгенде сен ойлоно баштайсың да, мен жумуш табамбы деп. Жумуш тапсам дагы мен ошол жумуштан ийгилик жарата аламбы? Мен ошол жумуштун тапкан акчасы менен мен үй бүлөмдү бага аламбы деген да вопрос болот экен. Мен 5-курс кезинде мен кичинекей кызым турмушка чыгып, жолдошум уже ошол учурдан банкта иштеп аткан сотрудник эле да. Сайбирон Wellness'ке чындыгында продукцияга келгенмин. Жолдошумдун бөйрөгү ооруп, ошол бөйрөгүнө продукт керек эле. БАДы деген нерсени укканмын, көргөнмүн, ийгиликтүү адамдар көргөм, но мен ошол нерсени ойлочумун да, бул мен үчүн эмес депчи. БАД деген сөздөн мен өтө коркчумун. Анткени мен медицинский образованием жок болсо, мен кантип иштеймин? Да бирөөгө жардам бербей калсачы, же негатив болсочу деген бир коркуу сезим бар болчу да. Анткени ал кезде мен БАД дегенде көпчүлүк учурда мындай лекарство менен лекарство катары түшүнчүкенмин да. Экинчиси, продукцияларды мен жөнөкөй карапайым мен алмак беле, чүмөк беле, мен кантип кишилер чакырам, ал продукт кымбат да деп, мисалы мен ошондой да коркуу сезимдерим бар болчу да. Сайбирон Wellness'ке келип, эң биринчи өзүм эң сонун жакшынакай продукцияларды алдык. Жолдошум ичти, өзүбүз иштик, колдондук, сонун результат алдык. Как раз гос экзамендерге даярданып аткан кезде менин наставнигим Бишкекте сонун события болот, Россиядан ученыйлар келет, компаниянын президенти келет, биздин наставнигибиз келет, жүр ошол жерге барып көрүп келесиң деген да. Госко барып кийим алып антиментишим керек эле, заодно событияга барып көрүп келейин деп ошол событияга баргам. Знаете, залдын ар жак бурчунда отурам, укмуш сөздөрү сүйлөп атышат, ийгиликтерди, доллар акчаларды айтып атат. Ошонун баарын карап отурупчу, мен өзүмдү ошол жерден өтө эле алыс жакта жүргөндөгүдөй сезгенмин да. Ишенген эмесмин. Знаете, ошол события, ушундай жакшынакай яркий историялардын арасынан жөнөкөй бир карапайым аялдын историясы мага аябай таасир тийгизген да. События орус тилинде болот. Анан ушундай сиз ушундай ийгилик жараттыңыз, $500 акчага чыктыңыз, сиз кантип чыктыңыз, эмне кылдыңыз деп ошол айымдан историясын сурасам, мен орусча сүйлөгөндү билбейм. Мен 4 айда бутум ооруп келген, бутум мынакей айыкты, сонун болдум. 4 айдын ичинде ушул результаттарымды айтып отуруп эле дейт. Мен $500 акча алып атам деп айтты да. Менден өтө эле улуу адам. Анан мен ал аялды карадым, өзүмдү карадым, анан мындай деп ойлодум да, раз ушул адамга жардам берип атса, ушул аял эчтекени түшүнбөгөн, сүйлөй албаган, ушул $500 акча алып атса, кантип мен компаниядан мен акча таба албайм? 4 айда алып атса, мен 1 жылда алат болушум керек дегем да. Ушинтип прямо ичимдеги ушундай энергия болот го, мотивация деген нерсе. Ушу менен мен өзүмдүн каракол шаарыма келип, жолдошума аябай эмоционально айтып берип атам. Ушундай экен, российский компания экен, ана мындай ийгилик жаратса болот экен, саякатка барса болот экен десе, элестетсеңиздер, мен көлдүкмүн, элементарно Чолпон атага барып көлгө түшүп эс албаган адамбыз да, югтанчы. Жолдошум мага деп айтты да, сага окшогондорду алдай берет, алар актерлор, алар деген анын баарын силерге төлөп бере берсе, компанияга эмне калат? Жөн эле силерге ошону алданып атат. Ушинтип акчаңарды чогултуп алып кетип калат деди да.
Вы знаете, ушунча компанияга ишенгендиктен, ушунча нерсени көргөндүктөн жолдошум менен биз мелдешип кеттик. Мен айттым, эгер мен бир жылдын ичинде $500 доходко чыкпасам дедим, такыр вообще сетевой компанияны жолобоймун, иштебеймин. Бир эле нерсе, сен мага мешать этпешиң керек деп. Жолдошума ыраазымын, то что мага тоскоолдук кылган жок да. Иштедим, көрдүм, медицинадан өтө алыс болгондуктан бизде ал кезде мында Омский регион деген журнал бар эле. Ошол журналды жатып уктап туруп, анан кайра турчумун да, ошону окуп, үйрөнүп, түшүнүп, мага как мектепте окугандагыдай сыяктуу эле аябай кызык болду да, ушуларды изучать этүү, ички орган системаларды изучать этүү да, нежели алам эмес, окуп үйрөнгөн нерсемди мен элге бергим келди, айтып бергим келди да. Сайбирон Wellness'та ошентип мен эң биринчи шаг жумуштарын баштадым. Окуйм, үйрөнөм да, анан бирөөгө тренироваться этип айтып бериш керек да. Ана камданып алып туруп, жолдошума келип айтып берсем, жолдошум деп айтар эле да, мен башынан эле катуу бат сүйлөйт окшойм. Сен дем алып сүйлө деп айтар эле да. То есть ушинтип отуруп, кечкисин жолдошума репетировать этем, эртеси күнү мастер-класс көрсөтөм, продукцияларды айтып берем, презентацияларды көрөм. Сразу 3 направленияда презентацияларды кылчумун да. Биринчиси бул продуктовый презентация, косметиканын жана компаниянын мүмкүнчүлүктөрү, акча бар экенин көрсөтүп бергем. Чындыгында мага кандай десем мындай тоскоолдуктар эмне болду? Биринчиси жолдошумдун мага ишенбегендиги, менин ичимде азыр ойлосо доказывать этип деле керек жок, но мне очень важно болчу да, жолдошума доказать, что менин колуман келет деген нерсе. Экинчиси, менин атам 5 жыл бою мени контрагым төлөп окуткан, анан деп айтты да, балам, мен сени ушул көк пакетти көтөрүп алып, көчөдө товар сатыш үчүн мен сени окуттумбу, жакшынакай жумушуң турат го, мынакей Бактыярда банкка киресиң, тиндей кыласың, мындай кыласың деп атам ушинтип айтты да. Знаете, ушундай бир бул жеримде бир нерсе турду, то что мен ушул компаниядан мындай иштегим келди да. Атама айттым да, ата, мен иштеп көрөйүн. Эгер болбосо, мен любой учурда жумуш таап киремин депчи. Ошодон атам да мага эч тоскоол болгон жок. Группалаштарым айтты: "Асель, мы станем банкирами. Ты что, мы же там..." Ушундай да, эмичи. Десе, мен ответим, я никогда не забуду ушул ответти. Силер банктан жумуш издеп атканда, мен банктан счет ачам дегем. Элге публично айтып салгандан кийин артка путь жок да, только вперед деген нерсе болот экен. Сайбирон Wellness'тен мен ушул мотивация менен күнүгө кадимкидей кандай эмгектене баштадым. Баягы мотивацияны алып келдиң, но мотивация адамда 72 саат эле турат да. Андайын ал мотивация жок. Но сиздин мотивацияңызды мындай кармап тура турган нерсе сиздин ички мотивацияңыз болуш керек. Какой-то максат, кыялыңыз болуш керек да. Менин кыялым ушу компаниядан саякат болчу да. Чындыгында мындай бир чоң шаарларга баруу, самолетко отуруу деген мен мындай кичинемден калган, баягы мен кичинекей кезде бир бразильский сериалдарды көрчү элем, ошондон калган бир кыялым мени бир отпускать эткен жок да. Экинчиси бул система, андан кийинкиси дисциплина. Система күнүгө погода карабастан, күнүгө кадимкидей офиске барам, окуйм, үйрөнөм, презентация кылам, Бактыярга айтып берем, тренироваться этем дегендей да. Экинчиси система, каждый день. Ошонун баарына баягы мени саякатка барам деген бояктагы бир энергиям кадимкидей мындай көзүмдү жайната баштады десем болот да. Ошол энергия менен иштеп, чындыгын айтсам, 4-чү айда мен 18 000 сом доходко чыктым. Это было для меня сумасшедшая большая сумма. Сумасшедшая большая сумма. Мен ойлогом мындай, элдер ушундай акча алат десе, 18-20 000 сом ал кезде аябай чоң акча болчу, алат десе, кантип коротот болду экен деген түшүнүк бар болчу да. Благодаря тому, что именно Сайбирон Wellness'тен улам өзүң ийгиликке жетсең, сен ошол баскан өткөн жолду командаңа көрсөтөт экенсиң да. Менин командамда сонун айымдар менен тааныштым, эжекелер менен, сиңдилер менен, семейный паралар менен таанышып,
ошолорго компаниянын мүмкүнчүлүктөрүн айта баштадым. Кандай сонун продукт бар балдарыңарга, кенедей балдарыңардан баштап эн атаңыздарга дейре, колу бутка сүйкөгөн бальзамдардан баштап иммунитетиңерди поддерживать эте турган витаминный комплекстер, лечебный косметикадан баштап парфюмдарга дейре ушул продукцияларды просто с любовью деп коебу, ошондогудай мен мындай кызыгуу менен интерес менен элге просто айтып жөнөтө баштадым. Компанияга мүмкүнчүлүктөрдү айттым. Компанияда кантип экономить этсеңиздер болот, кантип ушул продукцияны өз баасында алсаңыздар болот, кантип өзүңүздөр хэшбэк чогултсаңыздар болот, биринчи вид доходдоруңуздарды, кантип сиздер ушул өзүңүздөр алып ичип результат алгандан кийин сиздер да мендей сүйлөй баштайсыңар деп аларга мастер класс кылам, көрсөтөм, үйрөтөм. И ошонун баарынан көрсөткөндүктөн аларга компаниядан кантип акча тапканды көрсөтө баштагам. Ишенесиздер, просто акча тапкан жолдорун көрсөтүп. Ошол көрсөтүп отуруп, мен мына момундай акча табатам, сиз мага караганда дейм балким билимдүүсүз, мен кичинекей, представляете, өзүмдү ал кезде мындай аябай деле мындай уверенно сезчү эмесмин, билимдүү деп сезчү эмесмин. Ну мен элге айтчу, мен кылып аткандай кантип сиз кыла албайсыз деп. Ошол энергия менен мен иштеп баштаганмын да. И 10 айымда мен компаниядан 80 000 сом айлыкка чыктым. Дубай саякатын утуп келдим. И компаниядан 1,5 жылдын ичинде жолдошум экөөбүз Каракол шаарынан 3-комнатный центрдан квартира сатып алдык да. Ошол кезде менин наставнигим деп айтты: Асель, эгер сен событияга барып атасың, окуп атасың, үйрөнүп атасың, саякаттарга чыгып атасың, а жолдошуң эч жака чыкпай эле, үйдө отурат, барып келип жумушунда иштейт, деди да. Анан экөөңөрдүн түшүнүүңөр эки бөлөк болуп кетет. Сен ал жолдошуңду дагы, эгер үй бүлөңдү сактап калам десең, жолдошуңду дагы бизнеске подключать эт, деди да. И жолдошум менен событияларга барып баштадык. Азыркы күндө жолдошум экөөбүз семейный контрактпыз. Мен лидер болсом, жолдошум профессионал квалификацияда да. Башында Молбулак кредитный компанияда иштечү, действительно коллегаларына даже деп айтканда, ты чё, дурак что ли? Элдер бул жумушка жетпей атса, сен жумуштан кетип атасың депчи. Биз квартира алып, машина алгандан кийин, биз банктан счет ачкандан кийин жолдошум деп айтып калар эле: я тот дурак, который за год купил квартиру, работая в Кыргызстане дечи. Я тот дурак, который элементарно без кредитов приобрел машину дечи да. То есть ушул мүмкүнчүлүктөрдү берди компания. Азыркы күндө биз сапфировый лидербиз компанияда. Командабыз 2,5 миллион сом доход ай сайын табат. Эгер сиз дагы өзүңүздү тапкыңыз келсе, внутренний мотивацияңыз бар болсо, чыныгы, достойный, мындай эртең жабылып калбаган, бетиңизди жер каратпаган, эффективный, качественный, баасы менен составы продукцияны бири-бирине төп келген продукция менен сиздер иш кылгыңыз келсе, өзүңүздүн лидерский потенциалыңызды өстүргүңүз келсе, күчтүү наставник издеп, ошол басып өткөн жолду сизге көрсөтүп берсе, сиз ошону дагы өтүп, үйрөнүп, онлайн, офлайн бизнес курам десеңиз, анда сиздерди менин командама чакырамын. Менин командам күчтүү командалардын бири. Анткени командамда уже успехымды дублировать этип саякаттарга чыгып атат, машиналарды алып атат, үйлөрдү салып атат. Сиздер да ошондогудай ийгиликтерди жарата аласыздар. Өзүңүздөргө ишениңиздер. Эгер менин история, менин ийгилигим сиздерге кичине болсо да бир мотивация берсе, сиздер дагы мендегидей болуп, өзүңүздөр ишенбеген, неуверенный, корккон айымдан күчтүү айымга айлангыңыз келсе, эгер сиздер менин историяман өзүңүздөн бир какой-то бир окшоштукту тапсаңыз, анда сөзсүз түрдө мени WhatsApp номериме жазыңыздар, кайрылыңыздар. Мен басып өткөн жолумду көрсөтө алам. Мен каяка баратканымды билемин. Жана өзүмдүн командамды каяка жетелеп жол көрсөтүп атканымды биле турган айымга айландым. Күчтүү онлайн системабыз бар. Онлайн, офлайн иштеп сиздерге көрсөтөбүз. Азыр өтө эле жөнөкөй. Сиздер не кылууңуздар керек? Есть эки түшүнүк бар. Лидер прошлого бар и лидер будущего. Лидер прошлого компанияны, продукцияны бир какой-то бир панацея кылып саткан нерсени айтат. Лидер будущего адамдарды күчтөйт, адамдардын өзүнө болгон ишеничти көрсөтөт, адамдарга энергия берет, адамдар менен жетелешип
бирге умтулат, өзүнүн потенциалын раскрывать эткенге жол көрсөтөт. Менин командамда күчтүү лидерлер өсүүдө. Биз командабыз менен эң сонун пландар менен, саякаттар менен сонун ийгиликтерди жаратып атабыз. Эгер сиз дагы менин командамдын катарын толуктагыңыз келсе, дароо команда Асель Жейналиева же менин WhatsApp номериме кайрылыңыз. Сиздерди биздин командада күтөбүз. Пока-пока.